Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Дарыгердин кеңеш программасынын кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Биз бул жолу психолог менен маек курууну туура таптык. Анткени март айынан тарта тагыраагы Кыргызстанга коронавирус илдети келгенден тарта жарандарда стресс, депрессияга түшүү абалы болуп жаткандыгы жана дагы деле бул абалдан көпчүлүк жарандар чыга электиги айтылууда. Мына ошондуктан биз бүгүнкү программада стресс, депрессия деген эмне, андан кантип чыгуу керек, алдын алуу чаралары кандай болот? Мына ушул маселенин айланасында сөз кылабыз. Ал үчүн биздин суроолорго жооп берип маек куруу үчүн аралыктан конокто Ак жүрөк кризистик борборунун психологу Гүлнара Омкошова эжекебиз болот. Саламатсызбы эжеке? Биз маегибизди баштай берели. Негизи март айынан бери Кыргызстанда коронавирус илдети тарагандан бери жарандар стресске, депрессияга көп кабылдык деп айтып жатышат да. Азыркы учурда негизи жагдай кандай болуп калды? Жарандар арасында бул абалга түшүү процесси кандай болууда? Же азайдыбы, же дагы деле көп бойдон калып жатабы? Ушулар боюнча айтып өтсөңүз. Эми ошо сөздүн башталышында биз депрессия жана стресс деген эмне ошого кичине кыскача токтолуп кетели. Себеби мен бизде коомчулукта аябай көп сөз болот да, мен депрессияга түшүп калдым, депрессияда жүрөм, кыйналып атам дегенчи. Бирок бул депрессия менен стресстин экөөнүн чоң айырмачылыгы бар. Мисалы үчүн депрессия бул оору. Депрессияны айыктырыш керек. Депрессияга түшкөндө адам сөзсүз түрдө дарыгерлерге кайрылыш керек. Дарыгерлер анан ошореки депрессиянын себептерин таап туруп, ошол боюнча жана медикаментозный деп коебуз го, дары дармек берип туруп айыктырышы керек. Же болбосо алар деген психологко кайрылса, ошо психологдор менен бир нече айга чейин иштеп туруп, анан депрессияны алып салышы мүмкүн. Ошондуктан депрессиянын себептери мисалы аябай көп да. Мисалы тез-тезден маанайдын түшүү, мисалы ал адамды эч нерсе кызыктырбайт, эч нерсе сүйүндүрбөйт, өзүнүн көңүлүн бир жерге топтой албайт, эске тутуму дагы аябай начар болот, өзүнчө бир чечим чыгара албай калат. Мисалы үчүн бир эле суроо болсо, бир эле маселе болсо, ошого кайра кайрылып эле ошонун бир жыйынтыктап мындай результатын чыгара албайт да. Бул жерде сөзсүз түрдө уйкусу бузулат, табити бузулат. Же болбосо ошол депрессияга түшкөн адам кечке чейин уктай бериши мүмкүн. Же болбосо таптакыр уктабай коюшу мүмкүн. Ошол эле учурда салмак сөзсүз түрдө төмөндөп кетет. Ички органдардын оорусу, жанакы ашказан, ичеги оорулары, боор, мына ушу сөзсүз түрдө ошого таасирин тийгизет. Мореки дем алуу системалардын оорусу, баягы дем ала албай, аябай кыйналуу, мына ушундай тердөө, ооздун кургашы, мына ушунун бүт бардыгы депрессиянын баягы себептери болуп эсептелет да. Анан депрессияга кабылган адам бул көп мезгилге чейин, бир нече жумадан бир нече айга чейин, кээ бир адамдар бир нече жылга чейин бул оору менен ооруп калышы мүмкүн да. Бул өтө адамдарда мындай татаал өтөт да. Анан мында адамдар туура эмес түшүнүк алып атат да, ооба мен азыр депрессияда жүрөм, депрессияга түшүп калдым деп айтышат. Бирок ал депрессияга түшкөн жок. Убактылуу гана. Ошереки адамдын маанайы чөктү десем болот да. Бул бир нече саатка созулушу мүмкүн. Же болбосо ошо бир нече күнгө, бир нече жумага созулушу мүмкүн. Мисалы үчүн азыр коронавирус учурунда биздин адамдар көпчүлүгү мындай депрессияга түштү деп мен айта албайм. Стресске түштү, ооба, стресс болушту. Бирок депрессияга түшкөн жок, жөн гана ошореки адамдардын маанайы чөктү десем туурарак болот го дейм да. Себеби ошол маанай бир күндө, же болбосо бир жумада өтүп кетти, же болбосо ошол 2 жумада өтүп кетти. Ошол коронавирус болуп, мисалы үчүн ооруп калганда адам кооптонуу, коркуу, тынчсыздануу сезими пайда болот да, адам стресске түшөт. Стресс бул депрессиянын эң жөнөкөй түрү деп айтсам болот да. То есть стресс бул баягы сырткы айлана чөйрөдө болуп жаткан ситуацияга организмдин жооп бериши.
мына ушул стресс болот. Эми ал ситуация ар түрдүү болушу мүмкүн. Кайгылуу болушу мүмкүн, кубанычтуу болушу мүмкүн. Мына ошого организмдин жооп бериши да. Ошондуктан адамдар азыркы учурда депрессияга эмес түшүшү мүмкүн, бирок өтө аз санда негизинен эле ошол эки стресске түшүп атышат да. Бул стресстин себептери дагы өтө көп. Стресстин себептери мисалы үчүн үй бүлөдөгү аял менен эркектин ортосундагы мамиленин келишпестиги, үй бүлөдөгү зордук, зомбулук, мисалы үчүн ишке барганда деле башчысы же болбосо жетекчиси ошол эки коллегасын урушуп койсо, сөгүш берип койсо, мына ошондон деле адамдар стресске түшүшү мүмкүн. Көчөдө кетип баратып бирөөлөр менен кагылышып, урушуп кетсе деле адамдар стресске түшүшү мүмкүн да. Демек бул ситуацияга жараша болот экен да, адамдардын стресске түшүшүчү. Азыркы коронавирус ситуациясы биздин адамдардын баардыгын стресске түшүрдү деп айтсам, мен мындай жаңылышпайм да. Себеби аларда тынчсыздануу, коркуу, ушу үй бүлөмө жугуп калбаса экен, бала чакам ооруп калбаса экен, өзүм ооруп калбаса экен, мына ушунун бүт баардыгы нерв системага мындай сигнал берет дагы, анан адам жабыркап ошондон стресс ала баштайт. Эми стрессти деле адамдар баягы стресстин дагы абдан көп түрлөрү бар. Адам стресске түшкөндө деле көпчүлүк адамдар өз алдынча чыгып кетиши мүмкүн. Бирок көпчүлүк адамдар өз алдынча чыга алышпайт. Ошон үчүн адистерге кайрылса, ошол эки стресстен адистер ошол эки стресстин канчалык деңгээлде терең отурукташып калды организмде. Ошону байкап туруп, анан акырындык менен чыгарып салышат да. Өз алдынча дагы чыгып кете алат деп калдыңыз. Кандай жолдор менен эмнелерди маани бериши керек жарандар өзү ошол стрессти жеңип кетиш үчүн? Чыксак болот. Стресстен мисалы үчүн адам үйгө иштен, мисалы жумуштан келгенден кийин үйгө кирип, бир комнатага кирип алып туруп, өзүнө жаккан музыкаларды угуу. Муну биз музыка терапия деп коебуз. Же болбосо эмгек терапиясы бар. Баягы коrodо иштөө, эмгектенүү, огороддор бар, мына ошол жерде иштөө, эмгек терапиясы. Же болбосо комнатага кирип алып туруп, бир өзүнө жаккан музыканы коюп туруп, комнатаны бекитип туруп, бир жарым саат бийлесе. Бийлеп, бул биз дененин кыймыл аракети деп коебуз, дененин бии деп айтабыз. Мына ошол эки музыканын темпине, ритмине түшүп алып туруп, тынбастан ошол эки дене менен ар түрдүү кыймыл аракеттерди жасаса болот. Андан кийин бизде мынакей Ош шаарында жакшынакай ак бурабыз бар. Ак буранын боюна туруп алып, ошол эки ичиндеги баардык өгөрлөрдүн баарын ошо сууга айтып туруп, ошо суу менен сүйлөсө деле, суу бул жандуу нерсе. Ошол эки суу адамга энергия берет да. Мына ушундай жолдору бар. Андан кийин маанайды дайыма жакшы алып жүрүү, позитивдүү ой жүгүртүү. Эртең менен турганда, мисалы үчүн, алам менен саламдашып туруп, ааламга жакшынакай позитивдүү ой жөнөтүш керек. Анан эртең менен мисалы маанайы жок турганда бизде эртең менен эле ызы чуу, баягы үйдө уруш талаш, балдарын урушмай, аялын урушмай, же болбосо эрди катынын ортосунда уруш талаш башталат. Мына ошондойго эч качан эртең менен баштап жол бербеш керек. Мүмкүн болушунча эртең менен турганда жакшы ой жүгүртүп туруп, үй бүлө мүчөлөрүнө жакшы маанайда мамиле жасаса, мына ошол күнү ишке барганда дагы иште баягы жыйынтыгы жакшы болот. Анан эртең менен турганда маанайы жок турду, ишке барганда дагы анын жыйынтыгы эч качан болбойт. Иштен дагы ар түрдүү проблемалар чыга берет да. Ошондуктан адамдар мүмкүн болушунча баардык нерсе жакшы болот. Жакшы болуп кетет. Мисалы азыр коронавирус. Бул оорудан биз алыс болобуз. Бул оорудан айыгып кетебиз. Болсо дагы жеңил формасында болот деген жакшынакай позитивдүү ой менен ушундай ааламга жөнөтсө, ошонун баардыгы адамга кайтарып кетет. Ошон үчүн мүмкүн болушунча жакшы ой жүгүрткөнгө аракет кылыш керек. Андан кийин ар бир адамдын мисалы үчүн короодо аялдардын айрыкча сүйүктүү гүлдөрү бар. Мына ошол гүлдөрүнө карап, суу куюп, ошолор менен сүйлөшүп, мына ошол деле стрессти снимать этет. Ар бир адамдын өзүнүн сүйүктүү бак дарагы бар. Ошонун түбүнө отуруп алып деле ошол менен баарлашып сүйлөшсө деле баягы организмде стресс кетет дагы. Чоң көлөмдүү нерсе ошол адамга жандуу нерсе энергия берет да. Мунун чыгынын жолдору деле аябай көп. Бул ар бир адамдын жана жекече өзгөчөлүгүнө, жана психологиялык өзгөчөлүгүнө жараша болот да.
Негизи айтсаңыз, буга чейин дагы жарандардын көпчүлүгү айтып жүрүшүлө, жана ошол эле стресс менен коронавируска кабылдоону мындай тагыраак айтканда симптомдорун айырмалай албай же окшоштугу бар экен дагы деп жүрүшкөн да. Ушул боюнча аныктама берип койсоңуз, окшоштук барбы же таптакыр эле айырмаланабы симптомдору мына ушулор боюнча? Мисалы үчүн биз айтып атпайбыз, стресс, депрессия деп атабыз, булардын окшош жактары да бар, анан айырмачылыктары бар. Окшош жактары, мисалы коронавируста болсо адамдар коронавирус учурунда тынчсыздануу, капалануу, кайгыруу, үй бүлө мүчөлөрүнөн коркуу, ушуларга жугуп калбаса экен, бала чакам ооруп калбаса экен, мына ушул. Анан баягы корко бергенде адамдар аябай канчалык өзүнө мындай жаман нерсени ойлой берсе, ошол жаман нерсе келе берет да. Ошон үчүн мүмкүн болушунча ошол нерседен алыс болгонго аракет кылыш керек. Анан жана функционалдуулуктун төмөндөшү байкалат да. Мисалы үчүн коронавируста уйкунун качышы, табиттин бузулушу, бул сөзсүз түрдө боло турган нерсе. Андан кийин агрессия, бул эң коркунучтуусу. Агрессия, көп адамдар баягы коркуп атып эле агрессияга түшөт дагы, ошо айлана чөйрөсүндөгү бардык адамдарга агрессивдүү мамиле жасай баштайт. Табиттин бузулушу, аны жана айтып атпайбызбы, баягы ички органдардын оорушу депчи. Мына ошо коронавирусту дагы мына ушул симптомдору бар. Анан жанакы депрессияда мен айтпадымбы, депрессиянын симптомдорун, анан деген неменин симптомдорун айттым. Окшош жактары аябай көп да. Окшош жактары аябай көп. Анан ошон үчүн мүмкүн болушунча адамдар ошо эки коронавирустун симптомдору кандай болот? Бизде массалык маалымат каражаттарында, телевидениядан байма-бай көрсөтүп берип атышат да. Мына ошол экини так окуп алыш керек. Анан биздикилер негизинен эле ошо телевизорго көп көңүл бурбайбыз дагы. Негизинен эле ушу уюлдук телефон менен эле такталбаган маалыматтарды алып алабыз дагы. Ошол такталбаган маалыматтын негизинде өзү үчүн кандайдыр бир жыйынтык чыгарып туруп, анан адам мен ушундай менен ооруп калган турбаймынбы, менде ушундай симптомдор болуп атат деп, баягы адам өзүн өзү оорутуп алгандар дагы аябай көп болуп атат. Ошон үчүн мен айтат элем да, кандай гана нерсе болбосун, биз сөзсүз түрдө такталган туура маалыматтарды алганга аракет кылышыбыз керек. Мүмкүн болушунча ушул уюлдук телефонду азыркы учурда көп адамдар үйдө эле отурабыз да. Негизинен эле онлайн иштеп атабыз. Ошондуктан ушул уюлдук телефонду балдарга деле бербей коюп, өзү деле колдонбой койсо аябай жакшы болот эле. Себеби азыркы учурда уюлдук телефондордун баягы пайдасынан зыяны көбүрөөк болуп атат деп ойлойм. Бул балдар үчүн деле, анан ошол эки чоңдор үчүн деле. Анан уюлдук телефондун дагы жаман жагы баягы зависимость, баягы көз карандылыкта бар да. Бул көз карандылык деле аябай коркунучтуу оору. Ошон үчүн ата-энелер муну аябай контролдоп туруп, кайсы убакта бериш керек балага, же болбосо өзү кайсы убакта колдонуш керек. Ошо балага үлгү болобуз да биз ата-энелер. Мисалы үчүн мен өзүм кечке чейин ошо уюлдук телефондо отурсам, балдарым деле ошо неберелерим деле ошого отурат да. Ошон үчүн ата-эне биринчи кезекте өзүн контролдош керек. Себеби ошо туура эмес маалыматтарды алып, бул адамдарыбыздын көпчүлүгү стресске түшүп атат. Мына ошону ойлош керек да. Ошондуктан жанакы телевидениядан бизден берип атпайбы, 7-чи канал бош, ынтымак мына такталган маалыматтар кетип атат. Мына ошону угуп кой болду. Анан маанайды көтөрүш үчүн жакшынакай жанакы концерттик программаларды көрүш керек. Баягы стресске түшпөсүн бизде азыр жакшынакай кинолор болуп атат, сериалдар болот. Жакшынакай мисалы үчүн кыргызча баягы кинокомедиялар болуп атат. Мына ошонун бүт бардыгы адамдын маанайын көтөрөт дагы, анан стресске адамдар түшпөйт. Ошон үчүн мүмкүн болушунча ата-эне ушул нерсеге мындай көбүрөөк контроль жасаш керек болуп атат да. Анан кезектеги суроом төмөндөгүдөй болсун да, эми жеке сиздин байкооңуз менен алып көрөлү. Мисалы март айынан бери карантин кирип, өзгөчө абал жарыяланып, жарандардын басымдуу бөлүгү дагы жумуссуз болуп үйдө отуруп калды, үйдөн чыкпагыла деген ураандар менен адамдардын кыймылына дагы чектөө киргизилди. Ошол эле учурда баягы оору баттарап бүт ошол аймакты өз кучагына алды десек болот да. Анан ошол эле учурда стресске кабылгандардын басымдуу бөлүгү ошол жумушсуздуктан, үйдө отуруп калгандан стресске кабылган жокпу, же
оорудан чочулоо, оорудан коркуу, мен ооруп калдымбы дегенден коркуудан улам көбүрөөк стресске кабылыштыбы? Кайсыл ушул эки жараяндын кайсыл бири жарандарды көбүрөөк стресске жетелеп кетти? Бул мисалы үчүн ошол эки оору, биринчиден коркуу, тынчсыздануу, мына ушул оору бизге жугуп калбаса экен, ооруп калбасак экен деген. Бул биринчиден. Мен айтат элем, андан кийин экинчи баягы үйдө отуруп калган. Мисалы элестетип көргүлө, эртең менен кечке чейин адамдардын баардыгы иште жүрүп, ошого көнүп калганбыз да биз. Анан мондай үйдө отуруп калганда, үйдө сөзсүз түрдө балдар менен ата эненин ортосунда, аял менен эркектин ортосунда сөзсүз түрдө пикир келишпестик башталат да. Мына ошол мезгилде аял дагы, эркек дагы, бала дагы баардыгы стресске түшүшөт. Андан кийин бул жумушсуздук да сөзсүз түрдө баягы биздин үйдө отуруп калганыбыз дагы чоң таасирин берди. Анан экинчиден ошол эки коронавирустан коркуу, кооптонуу, тынчсыздануу, мына ошол дагы аябай чоң таасирин берип туруп, адамдарыбыздын баардыгы ошол стресске түштү. Мисалы үчүн мына жакында эле биз кайсы аралыкта, азыр бизде июнда ишке чыктык, биз июнда ишке чыгып, ушу где-то бир айча иштедик. Мына ошол мезгилде мисалы мага психолог катары адамдардын келүүсү өтө көп болду. Аялдар өтө көп келишти да. Көп аялдарды реабилитациядан өткөрдүм. Ошондо мен байкадым да, аялдардын көпчүлүгү баягы үйдө отура берип, күйөөмүс менен пикир келишпей, балдар менен пикири келишпей, агрессивдүү болуп, өзү агрессивдүү мамиле жасап, ошондон стресске түшкөн аялдар аябай көп экен. Көпчүлүгү эле баягы үй бүлөдөгү пикир келишпестиктин басымдуураак деп ойлойм да, басымдуураак. Ал эми экинчи жагдай, мореки коронавирус боюнча айтсам, эми коронавирустун симптомдору пайда болгондо эле биздин жарандардын баардыгы ошол эки дарыгерлерге кайрылышып, дарыгерлерден ошол эки керектүү дары дармектерди, уколдорду алышып жакшы болуп калышты. Андан кичине азыраак деп ойлойм да. Басымдуу бөлүгү эле баягы үйдө отуруп калган да пикир келишпестик, зордук, зомбулук, мына ошол учурда аябай күч алып, көпчүлүгү стресске түштү деп ойлойм. Азыр абалгантып калды. Мисалы, оор абалга кептелип калгандар, ошол эле учурда депрессия, стрессти жеңе албай калгандар басаңдап калдыбы же дагы деле күчүндөбү? Жок, мен стресс басаңдап калды деп айта албаймын. Адис катары, себеби стрессти баягы организмден чыгарып салыш керек да. Эгерде ошол стресс организмден чыкпаса, мисалы, баягы жипти биз түйүн кылып түйөбүз го, байлап. Мына ошондой бир жолу адам стресс алды, ал организмде бир жерде отурукташып калды. Экинчи жолу алды, ошол жерге барып кайрадан отурукташты. Үчүнчү жолу бизде посттравмалык стресс деп коебуз. Баягы адам стресс ала берет, ал көбөйөт. Ошентип адам акырындык менен депрессияга түшүп калат да. Ошон үчүн ошол стрессти алып салыш керек. Стрессти алуунун жолдорун эми жөнөкөй жолдору менен айтып бердим. Алса болот. Эгерде өзү ошого өзүнүн күчү алы жетпесе, анда ошол эки адистерге кайрылса, адистер аларга сөзсүз түрдө жардам берет деп ойлойм. Анан айтып өттүңүз, депрессияда да айтып өттүңүз, сөзсүз адистерге кайрылыш керек, баягы калыбына келүү мөөнөтү жылга чейин узарышы мүмкүн депчи. Анан дарылоодо кандай, мисалы, дары дармек колдонууга болобу же кандай процесс менен ошол жарандын толук ден соолугуна калыбына келет? Мен айтпадымбы, жана депрессия бул оору. Ооба. Бунун атайын өзүнүн симптомдору бар. Биринчи кезекте депрессияга түшкөндө адамдар дарыгерлерге кайрылыш керек. Дарыгерлер анан ошол эки жанакы дары дермектерди жазып берет дагы. Анан акырындык менен ошону ичип, баягы жүрсө, акырындык менен баягы симптомдор жоюла баштайт да. Анан ошол эле учурда көп дарыгерлер, мисалы, психологко баргыла дейт да. Бир эле моментте ошол адам дары дармек ичет, ошол мезгилде психологдор алар менен ар түрдүү реабилитацияларды, медитацияларды, релаксацияларды өткөрүү менен акырындык менен ошол эки депрессиядан чыгарып коет. Мисалы үчүн менде бир аял болгон, ошол аялда өтө терең депрессия. Ошол аялды депрессиядан чыгарыш үчүн мага 3 ай убакыт кеткен. 3 айда гана ошол аял өзүнүн калыбына келген. Ошон үчүн бул оору сөзсүз түрдө ошол эки дарыгерлерге кайрылыш керек. Анан мен депрессияга түшүп калдым деген түшүнүк бул туура эмес. Ал стресс. Стресске түшүп калышы мүмкүн. Бирок депрессия
бизде азыраак да, бар могу оорунун кесепетинен, анан жанакы үй бүлөдөгү пикир келишпектин кесепетинен депрессияга түшкөн аялдар, депрессияга түшкөн эркектер бар. Бирок алар баягы бир күндө эле отуруп сүйлөшүп аны алып салуу өтө кыйын. Аны менен ошо бир нече айга чейин, бир нече күндөргө чейин созула турган, өтө узакка созулган процессте убакыт керек ага. Иштешибиз керек да. Азыркы Бирок депрессиядан чыгарганга биздин ошо мүмкүнчүлүгүбүз, немебиз жетет деп ойлойм да. Азыркы кырдаалдан сырткары эле негизи жалпылап алганда бүт ошол мезгилди камтый турган көп жарандардан угуп калабыз да. Мисалы көп бир кызматта иштөө, бир жумушта аркалоо, мисалы көп жыл бою мисалы ошол эле учурда банк кызматында, ошол эле учурда мисалы айтканда мугалим болуп иштеп жүргөндөрдөн эле көбүнөн угуп калабыз. Ошол бир кесипти узак убакыт бою ушу аркалап жүрүү, ошол бир кесипте узак убакыт бою тынымсыз иштөө дагы аларды баягы стресске калтып, ушунчалык ошол жумушуман чарчадым, ушул жумушуман жанадым деген дагы жарандарды угуп калабыз да. Мындай көрүнүштөрдүн алдын алыш үчүн мисалы сиз эмнелерди сунуштайт элеңиз? Бул жарандарда ошол баягы жумушунан чарчап, ошол жумушунан чын эле баягы алыстагысы келип жүргөн жарандарда абал кандай болуп калган болот? Мында да баягы бизде профессиональное сгорание деп коет. Кыргызча мен өзүм котордум, ошо эмоционалдык солгундоо депчи. Ооба, адамдар жумуштан чарчайт. Эгерде ошол адам кесипти туура тандап алган болсо, эгерде ошол адам ошол өзүнүн кесибин сүйсө, ал адам, мен ойлойм, эч качан стресске дагы, депрессияга дагы түшүп болбойт. Ооба, чарчашы мүмкүн. Жанакы эмоционалдык солгундоо болушу мүмкүн. Бирок ошол учурда ошол эле адам ошореки адистерге кайрылып, ошо эмоционалдык солгундоосун жогорулатып көтөрүп алса болот да. Анан өзүнүн кесибин сүйгөн адам мен чарчадым, иштебейм деген сөздөрдү эч качан айтпаса керек деп ойлойм. Ал эми жанакы биз айтып атпайбызбы, профессионалдык жанакы солгундоо болот бардыгында, айрыкча азыркы учурда бул өтө көп. Ошон үчүн сөзсүз түрдө бардыгына эле, жаштарга деле, кары картаңдарга, жашы өтүп калган адамдардын бардыгына кайрылат элем, сөзсүз түрдө адистерге барып туруп реабилитациядан өтүп койгула. Реабилитациянын түрлөрү бар. Реабилитациядан өтүп койсоңор, ошол организмдеги топтолуп калган баягы стресстерди алар алып салышат. Анан алар силерге энергия берет. Анан кайрадан өз ишине киришип, иштеп кете берсе болот. Эми бизде психологдор десе көпчүлүк эле туура түшүнбөйт да. Психологко барбайм деп айтышы мүмкүн да. Эмнеге барам? Мен өзүмдү жакшы сезип атам. Эч жерим оорубайт деп айтышы мүмкүн. Бирок психологко жалаң эле ошо стресске, депрессияга түшкөн адамдар кайрылбайт. Психологко ар түрдүү маселелер менен кайрышат. Мына ошону дагы биздин жарандар түшүнүш керек да. Психолог бул ошореки адамга биринчиден энергия бере турган, ошореки стресстен, депрессиядан чыгара турган, анан ошореки позитивдүү ой жүгүртүү боюнча жакшы консультациялар бере турган адамдар да. Программабызды мына ушуу менен жыйынтыктайлы. Сизге ушул убактыңызды бөлүп, жарандарга, көрөрмандарга, деги эле бизге пайдалуу маалымат бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз. Урматтуу көрөрмандар, биздин суроолорубузга жооп берип, аралыктан конокто болгон ак жүрөк кризистик борборунун психологу Гүлнара Омкошова эжекебиз болду. Ал эми мен корутундуга кыскача токтолоюн. Демек, стресске түшкөн ар бир жаран бул абалдан өзү чыга алат. Ал үчүн болгону сүйүктүү жумушу менен алек болуп, позитивдүү маалыматтарды угууга, позитивдүү жүрүүгө кеңеш берди. Психолог жөнөкөй эле ыкмасы жумуштан бошогондо бош убактыңызда жарым саат бою бийлеңиз. Музыканын агымы менен кошо бийлөө көңүлдү ачуудагы стресстен чыгууга эң мыкты жардамчы экен. Ал эми депрессиядан чыгуу үчүн албетте адистерге кайрылуу керектигин жогоруда эжекебиз айтып өттү. Ал үчүн мисалы тынымсыз эле адистин тагыраагы психологдун алдына баруудан тартынып жаткан болсоңуз, алгач адиске эң биринчи кезекте жолугуп алыңыз жана ал жазып берген, ал сунуштаган дары-дармектерди ичүү менен
пайдалануу менен депрессиядан толук кандуу арыла аласыз. Ошондой эле эч болбогондо жылына бир жолу адистердин көзөмөлүндө болуп реабилитация алуу дагы стресске, депрессияга кабылуунун алдын алат деген мына ушундай кеңештер менен биз бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Аман болуңуздар.